ошол иштеп аткан мезгилде туура эмес жолго кетип бараткандан кийин 2 жолу өз арызым менен баш тартып кызматтан кеткен. Ошол кыска мөөнөттүн ичинде жасалган иштериме бүгүнкү күндө сыймыктанам. Ошол сиз айтып аткан мектептин балдарына ата-энелерди какшатып акча алган токтотуп койгон Модумаров. Төрөт үйлөрүн бекер кылып койгон Модумаров. 1-класстан 4-класска чейинки окуп аткан балдарга бир убак ысык тамак уюштурган ошол Модумаров. 9 бала төрөп өстүргөн эмес, 7 бала тууп өстүргөн энелерге биз ыраазычылык эне катарында баатыр эне кылабыз деген ошол Модумаров. Ал толгон токой жактары бар. Мен дагы бир жолу айтам. 5 миллион калк болсо, 5 миллиондун баары өзүнүн пейилине жараша көргөн күнүн көрөт. Ошол 5 миллиондун бири Адахан Модумаров. Жерлерде калып кеткен көптөгөн курулуштар, мектептер, жолдор, бул садиктерди айтпай эле коеюн. Укмуш көп мындай социалдык проблемаларды жерлеринде өтө көп чечиле баштады. Кайсыл районго, кайсыл айлык өкмөткө барбай иш жүрүп атат. Туура жүрбөгөн жерлер дагы бар. Батуу Маска шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ННН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Мына моюн алыш керек. Жүрбөгөн жерлер дагы бар. Кээ бир жерде жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери туура эмес иштегендери бар. Айыл өкмөттөр туура эмес иштегендери бар. Мурдагыдай эле ойлогон айыл өкмөттөр бар. Дагы деле жер аламын, дагы деле жер сатамын, дагы деле жерди басып алсам, жер сатсам, байысам, ушинтип отурсам деген. Андай болбойт эми. Андай болбойт. Кандай болуп келди эле? Бир адам 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектар, 100 гектар, 200, 300 гектардан жерлерди алып басып жатышкан бир кара башына. Ошол эле мезгилде жөнөкөй адамдарга 3 сотук, 4 сотук жер жок болуп калган. Мына мен кече эле чүйдө бир кылмыш ишин козгоп келдим. Bir adam öz bir kert başına 304 hektar yerde ele alıptır. 304 hektar yer bir kara başına. Tak. Oşol adam oşol yerde bir safkozun direktörü olgan eken 30'dan aşık işkanalardı özünün kert başına jazdırıp alıptır. Bir adamga emi aşıp ketse 10 sotuk yer, uşunçalık kıyın bolsoň 1 hektar yer jetet kakır. 300 hektar yerde emne kılar? 30 işkananı alıp emne kılar? 1 işkananı al, 2 işkananı al. Ушинтип ачкөз тойбостордун бардыгын тартипке салабыз туугандар. Бардык жерде ушулар болуп атат, нокотто дагы ушул болот. Ким жерлерди туура эмес алып алса, көп жерлерди басып алса, мекем ишканаларды туура эмес пайдаланса, же туура эмес приватизация кылып алса, бардыгын мамлекетке кайтарабыз, жана жөнөкөй адамдардын турмуш тиричилигине ошону жумшайбыз. Бул биздин президентибиздин койгон тапшырмасы. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Тастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Assalamu alaikum. Men бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Болуп эми аракет кылып баштадым буюрса. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп ал жериме бер жериме анан жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып дем алышым кыйындатат да. Түнү жатканымда кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да. Кадимкидей анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп анан жатып дем алып калам. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине дагы перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Мынау жер боюнча, мына боюнчачы мына Өзбекстан 1 километр, 800 метр. Өзбекстандан чыккандачы мына жерге мощный бир баатырдын эстелиги туруш керек.
батырдын эстелиги мына ушундай кылып Өзбекстанга карап туруш керек. Так, бул бир. Эки жагында эки арстан керек, либо Эльбирс. Машина кылып туруп мыяктан чыкканда бир кыргыз батыр туруш керек да. Тиги Барсбек болбойт. Ал 7-чи кылымдагы батыр экен. Эмне Оштон чыккан батыр барбы? Оштон чыккан мына 19-чу кылымдарда бир мындай аныкы бар да. Таласта токой өрттөнүүдө. УКМге Кең Арал айылындагы токойдо бүгүн 18 мартта өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине 2 күчүрмөн эсеп тартылган. Аскар менен Атакул акенин видеосуна толуктоо. Орозодо бардыгыбыз кээде оюбузду толук жеткире албай калабыз. Биринчи маселе элден чогулган акча тыйынына чейин, тыпырына чейин баланын ата-энесине берилет. Хамзага, Асланга, Байханга. Экинчи маселе жогорку кеңеш элден чогулган акчанын 1 сомун да калбайт. Берилбейт дагы, отчетуна да киреше албайт. Анткени бунун отчетун эл гана алган укуктуу, эл гана берген укуктуу отчетун. Үчүнчүдөн, операция маселеси боюнча бул иш Дубайда болот экен. Дубайдан укол берилет экен бизге жеткен маалымат боюнча. Анан дагы тактайбыз, эгерде Дубайда бериле турган болсо, Кыргызстандын Дубайдагы элчилиги мамлекеттик деңгээлде ошол врачтарга, ошол ооруканага, ошол имаратка мамлекеттик деңгээлде кат аркылуу жөнөтөбү, чтобы кийин алар дагы бизге мамлекеттик деңгээлде жоопкерчиликти ала ала турган, гарантия бере ала турган паризде келишим коюлса, мамлекеттик деңгээлде ушул керек бизге болду. Ал дагы Кыргызстан ичинде биздин саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте ошол Дубайдын Минздравы менен ортосунда келишим болсо гана болду. Ошолор жоопкерчилик алат. Калган лишний лицолор, лишний депутатты, министрби бирөөсүнүн дагы элдин акчасына киришкенге моралдык дагы, материалдык да укугу жок. Аны өздөрү жакшы билет. Барыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум. Алдамчылык фактысы боюнча Бишкек шаардык кеңешинин депутаты кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Жүргүзүлгөн иштердин жүрүшүндө Бишкек шаардык кеңешинин депутаты МУА тарабынан алдамчылык фактысы аныкталган. Тагыраак ал 2024 жылдын октябрь айында шайлоо кампаниясын каржылоо максатында WhatsApp мессенджер аркылуу өзүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катары көрсөтүп, алдамчылык жолу менен партиянын мүчөсүнөн $30,000 өлчөмүндөгү акча каражаттарын ээлеп алганы аныкталган. Бул фактын негизинде УКМК алдамчылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, анын алкагында Бишкек шаардык кеңешинин депутаты МУА кармалып, ага тиешелүү айып тагылып камакка алынган. Учурда тергөө иштери уланууда. Бишкектин тургундарына маанилүү кабар. 17 марттан тарта Айтматов проспектинин Масалиевден Семетей көчөсүнө чейинки бөлүгү реконструкцияга жабылды. Номер 8 жана номер 55 автобустар Садырбаев көчөсү менен жүрүп турат. Мен бир нерсе айткым келип атат да, кыргызымдын мырзалары чейинде жаткан аюдай эле болду да. Мына акыркы бир жуманын ичинде Хамза менен Нарстебиз менен дагы Аслан Нарстебиздин ден соолугуна байланыштуу кырдаабы да, ошондой эле болду да. Анткени бизде ушунчалык мыкты мырзаларыбыз бар экен. Үйүн деле, машинасын деле, даже астында минип аткан Орто Азияга дүң салган аттарын деле берип коюп атат да. Анан эмне үчүн биз аял заты бизде көп айымдарчы чет өлкөлөп тамагын таап жалгыз бой энелер да жүрөт ошонун катарында элечи. Бир баласын эмес 5 баласына да аталык кыла албаган ушул тынч дүйнөдө деле жүргөн мырзаларыбыз бар да. Бирок эми ал деген бирин экин болуп саналат да, көп эмес. Бирок уучубуз кур эмес экен, мыкты мырзаларыбыз аябай көп экен. Айтайын дегеним, бизде деген 4 аял алууга уруксат бере турган учур экен. Ушунчалык берешен мырзаларыбыз бар экен, айымдарыбызды телчитпей, темселетпей багып кете алат экен. Көрдүңөр, эмне дейсиңер ушуга? Сөз жок, просто. Бул экөөнүн күйөөсү бар, ошон үчүн бул суроого жооп бере албай качып жөнөштү. Токтогула жооп бергиле. Эмне болобу, болбойбу ошентсе? Жооп бербейм, камерада алган элек. Камерада алып атам. Без комментариев. Без комментариев. Негизи туура экен, ошондой мырзаларыбыз бар бекен. Бирок андай мырзалар экинчи аял албайт да, наоборот. Алса болот экен, алса болот экен. Ал адамдарда деген уже эркектин качествосы күчөп кеткен, аларда эркекти ой, экинчи аялды алам деген ой жок болушу мүмкүн. Наоборот, балким алып койгондур. Колунда жок мырзалар, наоборот, үйлөнөм деп чыгышат да, так. Болду, өчүрөсүзбү?